Көрүүчүгө спектакль актёрдун сөзү, режиссердун чечими жарык жана музыка аркылуу жанданып жаткандай сезилет. Бирок ошол эмгектин баарын бириктирип, каарманды жандаткан күч бул грим. Эгер каармандын жүзү жакшы, мүнөзү сахнага чыкканда дароо ишеним жаратпаса, көрүүчү аны кабыл албайт. Демек грим образды толуктап актёрду каарманга айланткан негизги курал. Гримсиз сахнага чыкканга болбойт. Абышканын ролун аткара турган болсо, жаш бала ага абышканын ролундай кылып сакалын чаптап, гримдеп салып абышка кылып жасашыбыз керек. Жашыраак актрисабыз кемпирде ойноп кала турган болсо, аны кемпирде кылып гримдеп жасап чыгарышыбыз керек. Грим актёрдун жүзүнөн гана боек сүйкөп койбойт, ал каармандын тагдыры мүнөзүн жашоосун чийип берет. Ошондуктан гример жок болсо, актер канчалык аракет кылбасын, образ толук ачылбайт. Режиссердун идеясы дагы жарым жолдо калат. Сахнадагы сыйкыр дал ушул көзгө көрүнбөгөн эмгек менен жаралат. Театрга 39 жашымда келдим. Грим дегенди мен билчүмесмин, чынын айтканда. Биринчи эле келгенде театрдын вахтасына жумушка кирип калдым. Анан иштесем эле жалаң эле возрасттагы апалар, эжелер билдирүү илинип калды да ошо вахтага. Грим окуусуна кыздар кабыл алынат деп. Анан ошол ойдон эле кой, болбоду, мен ошол жака кетишим керек деп эле келип Гүлнар эжеге жолугуп, залкаларды көрдүм. Токтобаев менен иштешип калдым. Дүйшөн Байдөбөтов менен иштешип калдым. Коркут атада бетине салган, мойнуна салган кез. Талайкүл Дүйшеева Токтолот Абдумомунов атына Кыргыз Улуттук драма театрында көп жылдан бери эмгектенип келген тажрыйбалуу гримдөөчү. Ал Ысык көлдүн Тоң районундагы Төрткүл айылынан чыгып, Фрунзеге келип, адегенде Кыргыз Телеком ишканасында иштеп, кийин театрга аралашып, залкар артисттер менен иштешип, чоң тажрыйба топтогон. Ден соолук тилейбиз. Ар дайым биздин театрда бар болуп, керемет образдарды жаратып, керемет кейипкерлерди жарата бер, Таалай. Жалпы театр, жалпы жамаат сени урматтайбыз, сыйлайбыз. Ушундай чоң сүрөткөрдүн биздин театрда иштеп атканы биздин театр үчүн чоң сыймак. Мындай сонун сезип калабыз да. Сахнага эч коркпой, жакшынакай чыкканга түрткү берет да. Гримдин театрда жана кинодо орду өзгөчө, анткени ар бир образ режиссердун табылгасына, актёрдун ички дүйнөсүнө жараша түзүлөт. Ошол идеяны толуктап, каарманды жандаткан гримердун эмгеги. Гүлнар эже касыоп калгандан кийин чоң жоопкерчилик менин моюмда турат. Төлгө спектакли чыгып атат, репетиция болуп атат дейм. Ошол эки ал жерде жалаң сакалчандар көп. Ошонун баарына сакал токуш керек. Толтура сакалдарды токуп, ошо спектакльди чыгардык да. Эң бысымылда дегенде эле цех башчысы болуп иштеп баштагандан баштап. Анын артынан толтура спектакльдер чыга баштады. Ар бир спектакльдин өзүнүн сакал муруту болуш керек, өзүнүн чачы болуш керек, өзүнүн париги болуш керек дегенде ошонун баарын иреттеп алып келип иштеп келатабыз. Каарманыбыз бүгүнкү күнгө чейин өз өнөрүн өркүндөтүп, театрдан тышкарыда киного караганда иш-чараларга катышып келет. Сакал, мурут, жасалма чач сыяктуу керектүү элементтерди өз колу менен жасап, образды толук кандуу жараткан чебер. Бул жерде чоң спектакльдер алдыда турганда биз эч жака кете албайбыз. Мисалы үчүн менсиз спектакль жүрбөйт. Баарын өзүнүн ролуна жараша гримди салышың керек, сакалдарын чаптап, баарын дайындап, спектакль кеч бүтөт. Баарын жыйнап, сакалдарыбызды жыйнап, чачтарыбызды жыйнап, үйүбүзгө жеткенче абдан кеч болот. Барып жатып алып эле кайра порядок кылып коюп эле кайра эле жумушка келмей, түштө спектакль болуп калат, түшкү спектакльге дайындык, анда иштейсиң, кечки спектакль болот, ага иштейсиң. Жаңы спектакль жаралганда гримде заман талабына жооп бериш шарт. Анткени сахнадагы ар бир образдын ишмердүүлүгү гримердун эмгегинен түздөн түз байланыштуу. Ошондуктан Талайкүл Дүйшееванын эмгеги сахна артындагы чоң дүйнөнү жараткан тынч, бирок баа жеткис эмгек. Улуу залкарлар менен иштешкениме абдан сыймыктанам. Эжелер менен, агалар менен жакшы кеңештерин айтып турат. Өткөн кеткен болгон окуяларды айтып берип турушат. Толкунданасың, сыймыктанасың. Ушунда чоң залкарлар менен иштеп атканда сыймыктанасың. Театр мен үчүн башка дүйнө. Театрга кирип келгенде эле студенттерди көрүп өзүнчө бир рахат аласың. Андан ары төргө өтүп барып, улуу муундагы чоң актрисаларды, актриса актерлорду көрүп, андан да рахат аласың. Жан дүйнөңө азык аласың да.